чала ушкан эттерди стейктеп берип атышпайбы? Аларды да негизинен таптакыр эле жебеш керек. Температурасы жок кезде булар аны ушу бруцеллез оосун унутуп калышат да. Анын диагнозун коюшу да өтө кыйын. Менин малым болсо эмне кылышым керек? Малдарды мисалы этин жебеш керек. Эч кандай жана кээ бирлер болот. Базарга апарып сатып ишет, колбаса өндүргөн цехтерге берип коюшу мүмкүн. Андай да болбош керек. Саламатсызбы, урматтуу биздин подкасттын көрүүчүлөрү. Подкастыбыздын аты өзүңүздөр билгендей «Главное ден соолук». Бүгүнкү темабыз адаттагыдай эле өзгөчө тема, өзгөчө конок келди бизге. Бруцеллез деген теманы бүгүн сиздерге түшүндүрүп берүүгө аракет жасайбыз. Бул тема сиз үчүн, сиздин жакындарыңыз үчүн өтө маанилүү. Ошол теманы угуп көрүүгө аракет кылыңыз. Саламатсызбы, урматтуу Нарымбек Сабыркулович? Саламатсыздарбы? Нарымбек Сабыркулович, ушул бруцеллез темасы азыркы кезде дагы актуалдуулугун жогото элек. Анткени бруцеллез оорусу баягыдай эле көп катталууда. Биздин стат комитеттин билдиргенине караганда, ошон үчүн сизди чакырдык. Ушул тема боюнча сиз көп жылдан бери иштейсиз. Деги эле өзүңүз жөнүндө айтып бересизби, Нарымбек Сабыркулович? Качантан бери иштейсиз? Эмне үчүн инфекционный больницада иштеп калдыңыз? Кандай ушул мына канча жылдан бери иштеп, кандай даражага ээ болдуңуз? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен өзүм эми азыркы күндө Кыргыз-Орус Славян университетинин медициналык факультетинде жугуштоорлор кафедрасынын доценти болуп Эң жакшы эмгектенип келе жатамын. Өзүм медицина илимдеринин кандидатымын. Анан эми саламаттык сактоо тармагында мен өзүм окууну бүткөндөн кийин 5 жыл Россияда жүрүп келгем. 2 жыл клиникалык ординатура, 3 жыл аспирантурада. Анан келгенден кийин 91-жылдан баштап ошол медицина академияда иштедим дегенде 1-4 жыл, андан кийин эле 94-жылдан баштап 95-жылдан баштап 19 жыл республикалык клиникалык жугуштоорлор ооруканасында көп жыл бөлүм башчы болуп иштедим. Андан кийин башка дарыгерде болуп иштеп калдым. Ооба, главврач болуп да иштедиңиз. Андан кийин 2012-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ошол Кыргыз-Орус Славян университетинде жугуштоорлор кафедрасында доцент болуп эмгектенип келе жатам. Эң жакшы. Көп жыл бою ушул жугуштоорлорду дарылап, аларды диагнозун коюп, ушундай эмгектенип келе жатам. Анан кийинки жылдарда ошол студенттерди окутуу менен, врачтарды тарбиялоо менен даректенип келе жатам да. Эң жакшы жумуш. Нарымбек Сабыркулович, ушу бүгүнкү азыр айтып кеткенде биздинки ушул тема, бруцеллез темасы боюнча бир маалымат берип кетсеңиз, бул кандай оору, эмне деген оору, каяктан келип чыгат, анан кийин кандай кишини жабыркатат? Бруцеллез ооруган киши эмнеси ооруйт? Эми бруцеллез оорусу бул бруцелла деп аталган микроорганизмдер тарабынан чакырылат. Майдажан организмдер тарабынан, микроорганизм коебуз, микробтор тарабынан чакырылган жугуштоорлордун катарына кирет. Анан бул оорунун негизги булагы каяктан жугат адамдарга, мисалы. Ошо жанагы ири мүйүздүү малдар, уйларда, мисалы, майда мүйүздүү малдар деп коебуз, эми кой эчкилерден. Кой эчки, уй. Ошолордон жуга турган оор да. Анан кийин бул оорунун болсо негизинен ушу айыл чарбачылыгы, ушу мал чарбачылыгы менен эмгектенген биздин жарандарыбыз көп жабыркайт. Демек, ошол айыл жергесинин тургундары, көпчүлүгү алардын баардыгы тең жанагы фермердик чарбачылык деп коебуз, мал багышат, сөзсүз түрдө уй багышат, сөзсүз түрдө кой эчкилери багышат. Ошонун натыйжасында алар менен тыгыз иштеп, ошо мал менен алар менен контакт болуп, анан ошонун натыйжасында ошо оорууну жуктуруп алышат да. Анан бул оору мисалы эми кандайча жугат дегенде, чийки сүт ичип алса, мисалы, же болсо тиги айрыкча айыл жергесинде ооруган уйдун сүтүнөн, мисалы, чийки сүт, кээ бир адамдар болот, чийки сүт ичип алат, мисалы, байкабастан деле. Ошону жугуп калат. Болбосо жана чийки сүттөн тартылган каймак бар. Үй шартында тартылган каймак деп коебуз, өтө даамдуу. Ошону айыл жергесинде көп колдонушат. Мына шобайлашып ошол каймакты жегенде ошондон айыл жергесинин тургундары көбүрөөк ооруп калат. Анан кийин андан сырткары болсо эми жанагы айрыкча кой эчкилердин туут мезгилинде, уйлардын эле туут мезгилинде ошол сакмал деп коет. Сакмал убагында, мисалы, ошол кол менен
кармап, жаңы туылган козуларды, улактарды, мисалы музоолорду, ошол жерде колунда бир чийик бар болсо, майда азыраак деле чийик болсо деле, колунун терисинин бүтүндүгү бузулган болсо, ошол жерден деле ошол ооруган малдан туут мезгил кездешип калса эгерде коечкилердин арасында, уйлардын арасында, ошол жолдон ошо контактный механизм деп коебуз, ошондой жол менен жугузуп алышат да. Демек тамактан, Анан кийин ушу контакт болгондо мал менен. Мисалы керек болсо кээде деле ошол колунда бир чийиги болсо, жаракаты бар болсо, мисалы ал мал болсо өзүнүн заңы менен, заарасы менен сырткы чөйрөгө өтүп чыгат, алар жүнүнө терисине жабышып калат. Аларды кармап, мисалы жүн иштеткенде, терини иштеткенде ана жугат. Болбосо ошондой ооруган малдарды кээ бир адамдар соет. Мисалы бүткө эт менен иштегендер союп бүткө чемиртип бош сатып жиберишет. Базарга деле алып чыгарып сатып ийиши мүмкүн. Ветеринардык контроль өткөрбөй туруп. Же болбосо үй шартында деле сатып ийиши мүмкүн. Ошол жерде ошо малдын терисин сыйрап аткан мезгилде, этин майдалап аткан мезгилде, жирикте устуканда мисалы. Анан жүнүн терисин иштеп аткан мезгилде деле жугуп калат да. Ошондой кенен жолдор бар жуга турган. Анан ошондон кийин эле инкубация мезгили деп коебуз. Бир 7 күндөн бир айга чейинки мезгилдин ичинде өткөндөн кийин анан оорунун биринчи белгилери пайда болот да. Анан мунун оорунун эң жаман жери баардык жашта адамдар ооруйт, айрыкча ошо активдүү адам жаштар. Мисалы туутка, сакманга баргандар, же болбосо сакман койун баккандар активдүү жаш адамдар болот да. Мал баккандар. Алар да мисалы билинбей эле акырындык менен чыйрыга баштайт. Айрыкча кечкиси түштөн кийин, түнкүсү, андан кийин дененин табы көтөрүлө берсип, температурасы 38-39 чейин көтөрүлөт. Анан бир чыйрыга баштайт. Кээ бирлер өтө катуу чыйрыгат. Бирок ошо температура 39 болсо деле булардын өзүнүн бир оорулуунун мисалы интоксикация деп коебуз, уулануунун белгилери. Алар азыраак болот ушу бруцеллез оорусунда. Ошого байланыштуу ушул оорулар кадимки эле өзүнүн жумушун жасап, үй тиричилигинде болсо иштеген жумушуна барып эле жакшынакай жүрө беришет. Ошонун натыйжасында булар көпчүлүгү бир 2 жума өтүп, 10 күн өтүп, 15 күн өтүп, кээде бир айга чейин жүрө беришип, анан кийин дарыгерлерге кайрылышат. Кээ бир жарандар болсо өздөрү эле эми мындай бир сасыктуу менен ооруп калдым дегендей болуп эле үйлөрүнөн антибиотиктерди ичип алышат. Ичкенде дагы дозасын мүмкүн туура эмес ичет. Болбосо антибиотикти туура тандашса дагы мисалы өздөрү узак мөөнөткө иче алышпайт. Себеби билишпейт да. Ич баштагандан бир 5-6 күн ичинде, бир жуманын ичинде температура түшүп калса болду, ал дарын таштап коюшат. Ошо менен ошо жана само өзүн дарылоо деген ушунун зыяны ушул жерден чыгат да. Баягы температурасы нормага келип түштү, дененин температурасы тердебей чыйрыкпай калды, бирок кайра бир 15-20 күн өткөндөн кийин анан сөөктөрү муундар ооруй баштайт, шиший баштайт муундары, нерв системасына доо кетет. Жанагы мисалы биздин колубузду, бутубузду иштеткен нервтер бар да, ийин нервтер деп коет, бутубуз иштеткен ишиас деп коебуз, ушул мисалы муундарды полиартрит деп коебуз, ушундай оорулар пайда болот. Андан сырткары жанагы жыныстык тармактардагы доо кетет, аларды эркектерде да, аялдарда эле ушундай шишип баштайт. Мисалы мына ошентип анан кийин ошол мезгилден анан дарыгерлер кайрылып калышат да. Ошол мезгилде бирок алардын температурасы жок, дененин табы нормага келип калган да мурда. Алар ушул ар түрдүү мисалы ревматолог деп коебуз, муундардын оорусу менен ооруган адистерге барышат, же болбосо невропатологторго барышат, болбосо жанагы урологторго барышат, же болбосо акушер-гинеколог барышат, болбосо ортопедке барат. Ошентип алар болсо дененин температурасы нормада болсо, ошо бруцеллез оорусун ойлонбостон ага изилдөө жүргүзүшпөйт. Ошого байланыштуу алар өздөрүнүн оорусу сыяктуу кабыл алып эле антибиотик кошпостон дарылай баштайт. Андан кийин ал дарылоодо эч кандай эффект болбойт. Андан бир тоо убакыттан кийин жанагы биздин бруцеллездин изилдөөгө бир серологиялык реакция деп коет, кандан изилдейт да. Ошого кан алышып, анан реакция Хедлсон Райта деген анализ бар да. Ошол анализге кан алып, кененирээк айтып бересизби анда лаборатордук диагностикасын. Эми анда врачтардын баардыгы эле маалыматы бар, бирок температурасы жок кезде булар аны ушу бруцеллез оорусун унутуп калышат да. Унутуп калышат. Андан кийин анан ошо эффект болбой, дарылоодон эч кандай жылыш болбой, жакшы болбой баштаганда анан изилдеп башташат да. Анан бул серологиялык изилдөө деп коебуз. Кандын алып туруп ушул атайын методика менен изилдөө жүргүзүлөт. Ошо кандагы бруцелла жанагы микроорганизмге карата агглютининовый антитело деп коет, антителолор пайда болот да. Ошону бар же жок экенин аныктайт. Биринчиден Хедлсон деген анализден бар деп аныкталат. Ал эми реакция Райтада болсо ошол антителонун титри деп коет. 1-200 деп коет. Бул диагностикалык титр деп коебуз. 1-200ден жогору болсо
Şu диагноз коюлат. Мисалы 1-200 деп коебуз, андан кийинкиси 1-400 деген титр бар, көбүрөөк. Бурчул организм бар болсо 1-800, анан 1600, 1-3200 деп микробтун саны канчалык көбүрөөк болсо ошончолук титр көбүрөөк көрсөтөт. Ошондо гана анан диагноз коюлуп, бирок тилекке каршы ал убакта муундарда, нерв системасында, жанагы жыныстык системада, башка дагы репродуктив системаларда, мисалы жүрөк кан тамырлар системасында, боордо, ошолордун баардыгында тең бир ошо бруцелла микроорганизмдердин булактары пайда болуп, адамдын денесинин ичинде. Ошо клеткалардын ичине чейин кирип кетти ошо бруцелла микро. Ошонун натыйжасында бул оорулардын диагнозу кеч коюлду деп эсептелет. Анан кийин дарылоо укмаса да бир топ мындай оорчулук калып келет. Себеби дегенде адамдын ички органдарында, муундарында, нерв системасында жанагы атайын бир клеткалар бар. Ошол клеткалардын ичине киргенден кийин ал жакка антибиотиктер жете албай калат. Берген күндө дагы. Анан кийин ошого байланыштуу жана курч мүнөздөгү бруцеллез деп коебуз 3 айга чейин. 3 айдан 6 айга чейин багы созулган бруцеллез деп коебуз, созулуп бараткан. Подостр деп коебуз да муну эми. Ал эми 6 айдан өткөндөн 2 жылга чейинкиси болсо өнөкөт бруцеллез. Ошол өнөкөт бруцеллезге чейин өтүп кетет да. Анан булар 2 жылга чейин аябай бир улам карма боорусу. Мисалы күн муздап калганда, жаан-чачын калса, суукка калса, шамалдап калса, үйшүп калса, айрыкча кыштын күндөрү тамандан сүзөп кетсе, баягы оору кайра кармап, ушул ооруларды бир топ жабыркатат. Кармаганда оорутат, кадимки. Ооба, кадимкидей эле мисалы муундардын оорусу пайда болот, же болбосо жанагы борбордук же болбосо перифериялык нервный система деп коет да. Мисалы ишиас деп коебуз, борки кыргызча эшек тарамыш деген бар, ошону седалищный нерв деп коет да орусчасы. Ошол нервке суук, мисалы бруцелла микробу барып жаракат алып келгенде адамдар бутун сүйлөп баса албай калат мисалы. Жанагы ийин нерви деген бар, ийин нервине тийген болсо, ийиндери өтө катуу ооруп чыдатпай. Ийинен өйдө көтө колду өйдө көтөрө албай, кийимин кие албай, тамак жей албай калган күндөр болот да. Ушундай оор акыбал болот. Бел омурткаларында жана радикулит деп болсо, ал нервке тийгенде эңкей албай, өйдө тура албай, төшөктө жатып калат мисалы. Көпчүлүк убакта булар керек болсо жанагы седалищный нерв деп коебуз, бутту башкарган нерв. Ошолор катуу жабыркаганда булар балдак менен келишти болсо, носилкага салып көтөрүп келишет мисалы. Анан эң оор акыбалдар болсо, бруцелла микробу, мисалы кан аркылуу барып тургандан кийин мээнин ичине кирип туруп, жана мээнин жумшак кабыгы деген бар. Мына ошону сезгенүүсүн алып келет. Ошо бруцеллез менингит деп коебуз. Мунун диагнозун коюшу да өтө кыйын, татаал. Себеби дегенде жүнүнөн суу тартыш керек, аны менингит белгилерин аныкташ керек, аны белгилери азыраак болот булардачы. Мисалы катуу деле баш оорубайт, азастан жүрөк айлангансып калат, азастан кускансып калат. Менингиалдык симптомдор деген бар. Ошол симптомдор азыраак болот да. Аны көпчүлүк врачтар аны аныктай албай калат. Ошого байланыштуу булардын диагнозу кеч коюлат. Бул дагы бир чатак нерсе. Керек болсо мээнин курч мүнөздө шишиген акыбалына чейин алып келиши мүмкүн. Андан сырткары жүлүнмөгө чейин барып тиет кээде. Жүлүнмөгө тийгенде буттары негизинен бел омурткасынын деңгээлиндеги жүлүнмөгө тиет да, ошондо эки бутунан шал болуп баспай калат. Булар өмүр бою инвалид болуп калат да. Эми мындан да бир кыйынчыраак нерсе, кыйыныраак бир нерсе бар. Бул адамдын жана жүрөгүндөгү клапандарга барып ошол жаракат алып келет кескин түрдө. Муну биз жүрөктүн клапандарынын жетишсиздиги деп коебуз, порок сердца деп коет орусча. Мына ошол клапандардын жетишсиздиги пайда болгондо жүрөккө ушунчалык күч келет, жүрөктүн булчуңдары кеңейип кетип, анан кийин жакшы жыйрыла албай, жыйрылуу мүмкүнчүлүгү кескин түрдө төмөндөп, өнөкөт түрдөгү жүрөктүн жетишсиздиги абалына чейин алып келет. Акыр аягында bir жылдын ичинде ашып кетсе 1,5 жылдын ичинде ошо муну эми бруцеллоздук эндокардит деп коебуз, жүрөктүн ички чилкабыгынын ошол клапандарын кескин түрдө жаракат алышы. Ошого байланыштуу жүрөктүн кескин түрдөгү жетишсиздиги пайда болуп, бул оорулар жүрөгү токтоп, канчалык аракет кылып дарыласак дагы болбой эле ушул оору өлүмгө алып келет да мисалы. Ошон үчүн анан кийин мисалы эркектерде тукумсуздук алып келет, аялдардын арасындагы жанагы сальпингит, эндометрит, офорит деп коебуз. Жумурткалары тукумсуздук баарын алып келет. Эркектерде тукумсуздук ушундай бир чатак кыйын оору да. Анан эң жаман жери ушул баягы башында чаржайып башаламан болушу оорулар өздөрү бир антибиотиктик кыска мөөнөттүк ичип алышпадымы мисалы, мүмкүн да. Болсо башка деле дарыгерлер, дарыгер тобунун врачтары булар эми мындай көңүл албай туруп эле эми сосуд менен ооруп калдым дегендей кылып мүмкүн. Башында bir 5 күнгө болобу, 7-8 күнгө болобу, 10 күнгө болобу антибиотик берип койсо, бир антибиотик мисалы. Анда дарылоодон эч кандай майнап чыкпайт. Бул гана бир гана температура нормага алып кетет, бирок кийин кайра жанагы ар түрдүү органдардагы
жабыркатып ар түрдүү органдарды. Ушу муундарды, нерв системасын жана ички органдар бардыгын. Анан кийин ошонун баары кечирээк дарылоо алып келип, ошонун баары жанагындай оорунун өнөкөт ооруга өтүшүнө алып келет да. Эң жаман жери. Мына сиз айтып кеттиңиз, негизги булагы оорунун мал. Ооба, ири мүйүздүү малдар деп коебуз, уйларда. Анан кийин кой эчкилер, майда мүйүздүү малдар деп. Кантип билсе болот же кантип алдын алса болот ошон үчүн? Ветеринарлар кандай иш алып барышат ал боюнча? Ветеринарлар эми биздин өзлөрү Мисалы, мен эми шаардын тургунумун, айылда турсам, менин малым болсо, эмне кылышым керек? Ошого же барып текшерип турушум керекпи? Биринчи ушул өзүм текшеришим керекпи? Ушул жөнүндө да бир аз маалымат айтып берсеңиз экен. Негизи ушул ири мүйүздүү малдарда, майда мүйүздүү малдарда, кой эчкилерде, уйларда, мисалы ушу бруцеллез оорусун мындай малдарда жок кылуу ирет, жок кылуу максатында же кескин түрдүү кыскартуу максатында ветеринардык кызмат Кыргыз Республикасынын өздөрүнүн мыйзамдарынын чегинде мындай жылы бою план ченемдүү иштерди такай алып барышат. Мисалы майда кой эчкилерди вакцинация кылып жүрүшөт, эмдөө иштерин жүргүзүп жүрүшөт мисалы. Анан кийин биринчиден, экинчиден ошол ооруган малдар мисалы, алар ветеринардык контролдо сөзсүз ветеринардык врачтарыбыз бар да. Ошолор бир жылда 2 жолу болобу, сөзсүз түрдө ар бир жарандардын, керек болсо малын жана фермердик чарбалардагы малдардын баардыгын ветеринардык врачтар көзөмөлдөп, карап, текшерип, айрыкча борки туут мезгилинде. Себеби дегенде туут мезгилинде эгерде ооруган мал болсо, уй болобу, кой эчки болобу, алар сөзсүз түрдө бала салып коет да. Мына ошол бруцеллез белгиси. Андай малдарды ветеринардык служба сөзсүз түрдө жок кылыш керек. Малдарды мисалы этин жебеш керек, эч кандай жана кээ бирлер болот, базарга алып барып сатып ишет, андай болбош керек. Ветеринардык врачтар чоң терең контроль алыш керек болбосо, жана колбаса өндүргөн цехтерге берип коюшу мүмкүн, андай да болбош керек. Негизинен булардын эти мисалы ооруган мал болсо, накта бир ветеринардык эреже сактала турган болсо, өрттөп туруп анан көмүп салыш керек да, өрттөп туруп. Ушундай чаралар колдонуш керек. Анан кийин адамдар. Ошол эле адамдарда жеке менчик чарбасында болобу, же болбосо жана фермердик чарбаларда болобу, ушу кой эчки уйлардын арасында ошо туут мезгилинде бала салган, өлү тууган кой эчкилер, уйлар бар болсо, анда ошолдогу иштеп аткан адамдардын баардыгы сөзсүз түрдө ушу бруцеллез оорусуна өздөрү барып туруп текшерилиш керек, ыктыярдуу түрдө эле. Алдын ала. Себеби дегенде мындай жугузуп алган болсо мисалы, эң оорунун биринчи эле белгилери пайда болгондо батыраак дарыланып калса, анда айып кетүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Кеч диагноз кеч коюлбаш керек да, ошон үчүн да. Андан сырткары адамдар эмне кылыш керек? Андан сырткары жанагы чийки сүт эч качан ичпеш керек. Үй шартындагы жанагы чийки сүттөн тартылган каймакты эч качан жебеш керек. Базарларда сатылбаш керек. Ветеринардык кызмат жана эттин сапатын текшериш керек. Сүттүн сапатын текшериш керек. Аларда бир сөз оорус бар жок сөзсүз түрдө контролдоп текшерип туруш керек. Ошонун баары анан чийки мисалы кээ бирде болот, шашлык даярдап жешет адамдар. Шашлык чоңураак бир кусок эттерден даярдалган болсо, анан ички катмарында кичине кээде бир чайнап жеп аткан мезгилде бир кан чыгып турат да. Бул чийкирээк бышкан шашлык да. Андайларды жебеш керек, андан сөзсүз түрдө жууп калат. Болбосо жана стейк деп коебуз. Атайын чала бышкан эттерди стейк деп берип атышпайбы? Аларды да негизинен таптакыр эле жебеш керек. Сүттү бышырмайын жебеш керек. Сизге аралжы. Сизден суроо. Сиз өзүңүз шашлык жейсизби? Каймак сатып алып жейсизби? Эң жакшы суроо бердиңиз. Мен эч качан жанагы тартылган каймакты таптакыр жебеймин. Эми ал каймакты эмне кылыш керек? Каймакты сөзсүз түрдө андан ары кайнатып, сары май кылып анан жесе болот. Бул бир. Чийки сүтүгө таптакыр ичпейбиз. Сөзсүз түрдө сүт кайнап анан муздаган сүт ич керек. Адам эгерде сүт ичкиси келсе. Этти шашлыкты болсо вот эң татаал суроо ушул. Баягы ушу бышкан сапатын караш керек да. Ушундай эми мындай жанагындай бир терең жак эттин терең катмарында кичине бир кызарган суу турабы жок кандай белги. Шашлыкты баягы таякчасынан чыгарып, ортосунан кесип, анан ичинде каны барбы жокпу ошону текшерип анан жеш керек. Анын бир жөн эле тиштегилеп жебеген болбойт. Кокос, альвеококос. Ошонун баары бар, коркунучта бар. Анан бул сиз айттыңыз азыр ушу бышкан сүттөн жукпайт, бышкан аябай жакшы бышкан эттен жукпайт деп. Кайсы температурага чейин алып барыш керек ушуну бышырыш үчүн? Бул бышканда 100 градуска кайнаган кезде эле алар жок болот. Баттери жок болуп кетет. Бруцеллез микробдору бар болсо дагы.
Эми этти эле баягы кайнап бышкан этте сөзсүз түрдө бар болсо жок болуп кетет да. Эми ал ана бул деген сөз мындай да. Ооруган малдын эти бышырып алып жебеш керек, ооруган уйлардын дагы сүтүн деле бышырып алып ичпеш керек да негизинен. Бирок баары бир деле баягы эми уйлардын баарын же болбосо кой эчкилердин баардыгын деле 100% баягы союп же базарга сатып жана адамдар тамак аш катары колдонуулардын алдында мисалы ветеринардык служба жетишпейт да ошо бүтүн республика боюнча баарын текшерип чыкканга. Ошон үчүн кандай таза эт болсо деле баары деле жакшы бышкан эт жеш керек. Жакшы бышкан шашлык жеш керек мисалы. Эгерде сүт болсо сөзсүз түрдө кайнап бышкан сүт ичиш керек. Андан эгерде каймак болсо анда мындай үй шартында жанагы тартылган каймакчы. Аны жебейт, такыр жебестен эле сөзсүз түрдө кайнатып сармай кылып жеш керек. Ошондо адамдар эч качан бул ооруну жуктура албайт. Дарбек Сабыркулов, сиздин практикаңызда ушу бул оору жөнүндө бир өтө кызыктуу бир окуяны айтып бере аласызбы? Анткени биз билебиз, ушу бруцеллез оорусунда өтө эле катуу ооруйт да, баягы анальгетиктер да жардам бербей калат. Аны такай ичкенге да мүмкүнчүлүк жок. Ушул жөнүндө бир окуя барбы? Бир анткени бизде азыр мынакей жөнөкөй көрүүчүлөр да көрүп атат. Биздин коллегаларыбыз, врачтар көрүп атат. Чынында өзүңүз айтып кеткендей, бруцеллез оорусу башында грипп сыяктуу болот экен, пневмония сыяктуу болот экен. Деги эле бруцеллезди унутуп коебуз. Ошон үчүн унутпаш үчүн мына температура болгондо биринчи иретте врачка барыш керек. Ал эми врачка өзү да эле байкайт да, өзү мал менен иштегенин, сакмалга барганын, мүмкүн үйүндө малдары ылаң болуп ооруп атканын билет. Анан ошол ооруну керек болсо докторго деле айтып койсо болот. Мен ушу бруцеллезго текшерилсем болобу депчи. Ооба, эң жакшы туура айттыңыз. Окуяңызды айтып бересизби бир? Көп эле окуялар болот, кызыктуу. Мисалы кызыктуу дегенде болбойт, мындай татаал окуялар болот. Мисалы бир эки эле окуяны айтып берейин. Ушундай эле окуялар бизде көп эле кездешет. Мисалы жанагы бруцеллездик менингит деп айтпадымбы, менин жумшакка гана тийгенде деп. Ал башталганда мисалы адегенде баягы температура болуп чыгып анан терде баштаганда андан кийин температурасы бат эле түшүп калды, үйдөн өзү антибиотик ичип алды да. Андан кийин бир топ күндөн кийин акырындык менен эле кыйналбайт этпейт бул ооручу. Азастан баш ооруй баштайт. Азастан тамакка табыты төмөндөп, анан кээде тамак ичкенде көңүл айланып, анан бираз кузуп калат да. Өтө да көп кузбайт. Уйкусу начарлап барат. Бирок жаны деле кыйналган жери жок. Мына ошондой оорулар илең салаң болуп, көпкө чейин ушу диагнозу коюлбай жүрө берет. Себеби дегенде, керек болсо ушу биздин жана юбилейлик дарыгер тобунун дарыгерлери, андан башка деле дарыгерлер, мисалы, жугуштуу оорулар боюнча адистер эмес, башка дарыгерлер кайрылып калса, алар бул жерде эч кандай деле мындай кыйын деле оору жок болуш керек деп, көп жакшы көңүл албай, маани бербей, бираз жеңилирээк дарылап, анан кийин үйүнө кетирип ушундай жүрө бериш мүмкүн да. Тилекке каршы ошол ооруларда мисалы жанагы бираз тамакка табыты төмөн түшүп, бираз жүрөк айланып, бираз кузуп калган болсо, азас баш айланып, башы ооруп, уйкусу бузулуп калган болсо, анда сөзсүз түрдө жана менингиттин белгилерин текшериш керек да. Мына ошол менингиттин белгилери текшерилбей калат. Анан кийин менингиттин симптомдору деген симптомдорду текшергенден кийин алар дагы мындай азыраак болуп көрүнөт да. Болор болбосо эле бар экендиги депчи. Биз инфекционисттер мисалы жугуштуу оорулар тармагында иштеген дарыгерлер. Ошо болор болбосо эле менингиттин симптомдору бар болсо аларды биз сөзсүз түрдө жанагы жүрүн суюктугун тарттырып, анан ушул микроскоптон изилдетип, ошол жерден жанагы бруцеллездик менингиттин бар экендигин тактайбыз да. Ал эми башка бизден башка көпчүлүк адистер эч качан андай изилдөө жүргүзбөйт. Ошого байланыштуу анын оорусу күчөп кетет да. Анан кийин ошондо кээде барып туруп, мээни шишиген акыбалына чыгып келиши мүмкүн да, жанагы калчылдап судорога берет, мисалы, калтырак басып денени. Дөйлүгүү симптомдор пайда болот, өзүнчө чаң салып мындай жаман акыбал келипчи, баягы кыйкырып өкүрүп, колу буту калчылдап, ушундай акыбалдар болуп калат. Кээде биздин реанимацияга түшүп калат да. Кээде ошондо аң сезимди жоготконго чейин акыбал болуп калат да. Себеби бул жерде ушу жана бруцеллездик менингит күчөп кетип, анан кийин мээнин курч менен өздөгү шишиген акыбалына чейин келип калышы мүмкүн да. Бул жакшы эмес. Өз убагында эгерде менингиттин белгилерин аныктап, жана жүрүнүнөн суу тартып, анан изилдеп көрсө, ал эбак эле диагноз чыкмак, туура дарыланып калмак да. Бул ушундай бир окуялар болот ушунда бизде. Экинчиден болсо, жанагы жүрүнгө тийген мезгилде мисалы. Анда деле өзүнчө бир окуяны жөнүндө айтып берсеңиз. Өзүнчө бир окуя мисалы бир пациент да мисалы мындай болду да. Ооругандан баштап 3-4 айга чейин, 5-6 айга чейин деле мисалы. Ушу ар кандай адистерге барып жүргөн да.
себеби дегенде батырары температурасы норма келип калган, чыйрыккан азайган, тердеген азайып калган. А бирок мында бутун сүйрөп, жакшы баса албай, анан бутунун булчугеттери качып, анан ар кайсы адистерге барып, анан алардын баары диагнозун кое албай мисалы. Акыр аягында кээде бир бутунан, кээде бир ошол бири-биринен караган пациент мисалы 2 буту тең булчугеттери качып, аксап баса албай, ушундай акыбал келип калды да. Жанагы носилка менен алып келишти. Анан текшерсек, ошо бруцеллез оорусу чыкты. Жанагы реакция Хепатин райты дегендер аябагандай жогорку цифрларды көрсөттү, көтөрүлүп. Анан кийин ошо жүлүн мээсинин жаракат алгандыгын биз аныктадык. Себеби дегенде мисалы буттун булчугеттери баары качып кетти. Сөөктөрдү менен теристи калып калды. Ушундагы окуя болду да. Анан ал болсо жанагы инвалид коляска менен келип калды мисалы. Бул тилекке каршы ал убакта ал инвалид акыбалынан чыгара албайбыз. Себеби дегенде оору эбале күчөп кеткен мезгилде. Ошондой акыбал болуп калат. Кээде болот мисалы жана жүрөккө тийгенде. Жакшы. Көпчүлүк врачтар жүрөгүн жакшылап тыңшап укпай, жүрөгүндө жана шум пайда болот да мисалы. Эндокардит жана жүрөктүн клапандарын жетишсиздик пайда болгондо. Бул оорулардагы жарым жылга чейин кээде ошол диагноз такталбай, себеби жүрөгүндө изилдебей адамдар ошо калып калат да. Анан кийин акыр аягында бизге келип, болбосо кардиолог деген врачтар бар да, ошолорго барып калса, анан алар жүрөгүн жакшылап угуп көрсө, жана шумдарды жакшылап угуп, анан ЭКГ, эхокардиография деген изилдөөлөр жүргүзүп, анан кийин бруцеллезге анализ алышып, андайынан ошо жанагындай клапандардын жетишсиздиги кескин түрдө күчөп кеткендиги билинип, жүрөктүн өнөкөт түрдө жетишсиздиги байкалып, анан кийин биз дарылап баштайбыз да. Ушундайга ал убакта дагы дарылоо жардам бербей, анан кийин баталиялар өлгөдү чыгып калат да. Жеткирбеш үчүн эми биринчиден мисалы биздин Кыргызстан мал чарбачылык менен өнүккөн мамлекет да. Ооба. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кандай гана биздин жарандарыбыз бир температура болсо, чыйрыгып тердеп баштаса, bir 3 günün içinde aşıp geçse 5 gün içinde tokta olsa anda sözsüz türde 100% ошол оорулардын баардыгы тең бруцеллез оорусуна текшерилиш керек. Келиңиз санап кетели. Мал чарбасы, малчылар, мал чарбасында ет менен иштегендер, сүт менен иштегендер, чийки сүт ичкен, жүн тери менен иштегендер, жүн тери менен иштегендер. Анан айыл жергеси тургундары деги эле баардыгы. Өзгөчө деп коелучу, ошолорго өзгөчө. Сөзсүз түрдө. Бирок жанагындай температура болгон кезде бруцеллез жөнүндө унутпай, биздин коллегаларыбыз, биздин кесиптештерибиз дагы мисалы ошол эле невропатологко кайрылат, ортопедке кайрылат, терапевтке кайрылат, бруцеллезди унутпайлы. Ошонун баардыгы сөзсүз изде жүрүш керек. Биз Европанын өлкөбүз эмеспиз, Кыргызстанда жашайбыз, тоолуу аймакпыз деп, ошону биз айтып койсок сонун болот, Анан мисалы башка дагы сиз туура кошумча кылдыңыз, мисалы жанагы муундар менен ооруган, температура жок болсо эле муундар менен ооруган адамдардын баардыгы 100% текшерилиш керек. Анан невропатологко барган жанагы перифериялык нерв системасы менен же болбосо баргандар, менингит болуп баргандар баардыгы 100% радикулит, жана лимбоишалгия деп коебуз, плексит деп коебуз, межебер невралгия деп коебуз, менингит ошолардын баардыгы мейлит болуп калса, сөзсүз түрдө бұрыс текшерилиш керек. Анан кийин жанагындай боюна түшүп калса, мисалы жаш аялдардын алар сөз текшерилиш керек. Тукумсуздук болуп атса, булар сөз текшерилиш керек. Анан жанагы кээ бир ооруларыбыз барып калат, мисалы архит деп коебуз, орхоэпидемит деп коебуз, шишип барып калышат жумурткалары, алар сөзсүз текшерилиш керек мисалы. Дарбек Сапаркулович, сөзүңүзгө аралашып. Бардык дарыгерлер ушул ооруларга дагы мындай сак болуш керек да. Дарыгерлер дагы. Дарыгер, сөзсүз. Сөзүңүзгө аралчы. Мына биз докторбуз, сиз да, мен да доктормун. Пациент келгенде, бир аз эле анализди жазып беребиз, общий анализ крови, мочи, анан бул деп. Анан ошон үчүн комплекстүү обследование кылыш үчүн кээ бирлер айтат экен, эмнеге бул оору мага керек депчи. Врач билет. Ошон үчүн эң биздин айтканыбыз главное денсаулык, биринчи байлык денсаулык деп, ошо комплекстүү керек болсо тиге дагы анализ жасаш керек, же функциональный исследование жасаш керек, туурабы? Баардыгы сөз жасаш керек. Керектүү нерсе мисалы сөзсүз түрдө. Жанагы эле жалпы эле тиги кандын анализи, анан кийин зааранын анализи эмес, башка дагы мисалы ошол серологиялык изилдөөлөр, айрыкча бруцеллезге терең изилдөөлөр жүргүзүш керек. Андан сырткары мисалы жанагы жүрөккө дарт бар болсо, ЭКГ, эхо дегени бар, алар сөз жасаш керек. Андан сырткары ички органдар жабыркайт бруцеллезде мисалы. Анда дагы керек болсо жана компьютердик томография, мисалы омурткалар. Кээде ошо омурткалардан адамдар баса албай калат, инвалид болуп калышы мүмкүн. Бруцеллез спондилит деп коебуз, анан халоо муздак абсцесс деген пайда болот. Ошон үчүн ал жерде компьютердик томография изилдөө жүргүзүш керек мисалы.
ушундай мындай тереңирээк изилдөө сөзсүз түрдө жүргүзүш керек. Ар тармактуу адистердин баардыгы билиш керек. Ушу бруцеллез оорусу бизде кеңири эле тараган оору. Себеби биз мал чарбачылык өлкө мамлекетпиз. Анан ошого байланыштуу ар бир кайрылган ооруларына сөзсүз түрдө ушул бруцеллезди изилдөө жүргүзүп, жанагы Хедлсон жана Райта деген изилдөөнү кан аркылуу жүргүзүш керек сөзсүз Ал дайыма капризный реакцияда кээ бирде көрсөтпөй калышы мүмкүн. Керек болсо экинчи жолу текшериш керек. Анан мен ошо биздин пациенттер кээ бирлери айтат, доктурлар бул толтура анализ жазып бере берет деп. Доктордун көзү ачык эмес да. Ал благодаря ушул бүт жана лаборатордук, функционалдык, инструменталдык обследование негизинде диагноз коюлат. Туурабы? Андан сырткары мына жакшы айттыңыз. Райта, Хедлсон Райта деп атпайсыз, бул жетишсиз деп. Андан сырткары мисалы биздин Кыргызстандагы баардык керек болсо жана жеке менчик лабораториялар болобу, мамлекеттик лабораториялар болобу, баардыгында иммуноферменттик анализ деген анализ болуш керек сөзсүз түрдө. Ал жерде иммуноглобулин М менен иммуноглобулин Ж дегенде сөзсүз түрдө аныкташ керек. Бул дагы сөз керек нерсе. Мындан сырткары ушу бруцеллез оорусуна полимераздык чын реакция деп коебуз, ПЦР деген. Бул дагы кеңири түрдө колдонулуш керек. Тилекке каршы ушул ПЦР анан ифакчын азыраак бизде колдонулуп кетет да. Ошону бир бардык лабораториялар, мамлекеттик, жеке менчиктер бар эске алып коюшса, ушул иммуноферменттик анализди жана ПЦР изилдөөнү кененирээк жүргүзсө. Бул бизге абдан бир чоң жакшы жардам болот. Диагноз койгонго. Орнун диагнозун так аныктаганга. Азыркы күндө Нарбек Сабыркулович, сиз деле мага макул болосуз. Күнүгө, ай сайын, жыл сайын жаңы медицинада жаңылыктар болуп атат. Өзгөчө лаборатория боюнчабы, дары боюнча инструменталдык обследование. Буюрса медицина жакшы эле жаңылыктар болуп атат. Ошон үчүн пациенттерде эң биринчи ирет өзүңө өзүң жардам бериш керек. Ар ким өзүнө өзү жардам бериш керек. Анан биздин мына азыр подкастыбызды угуп аткандар кулак салып угуп койсо, ал өзүнөбү, балдарынабы, туугандарына сөзсүз жардам берет эле деп ишеничтебиз, Ошол карабай, Нарбек Сабыркулович, мен айткым келет, мына сиздин ушул аябай сонун айтып бердиңиз бруцеллез жөнүндө. Кимде ким суроолор берсе, жакшы комментарий берсе, анда мынакей Нарбек Сабыркулович биз багы контакттарын калтырабыз. Нарбек Сабыркуловичтан акысыз консультация ала аласыз. Ошондой эле биздин главное ден соолук подкасттын атынан мына азыр менин жардамчыларым берет. Мындай белектерди алат экенсиз. Главное ден соолук деген ушундай бир баштыкча. Андан тышкары мынакей момда Авиценна клиникасы деген рюкзак мындай. Анан кимде ким ушундай комментарий коюңуз. Бул деген биздин Нарбек Сабыркулович элге маалымат берели деген эле үмүт. Эмне үчүн багы Европа өлкөлөрүндө, өнүккөн өлкөлөрдө, Япония, башка өлкөлөрдө ушул жугуштуу оорулар азыраак. Ал кедейчиликтен эмес экен, көрсө маалымат аздыктан. Жакшы айттыңыз. Маалымат жетишпездигинен нерсе болот да. Жетишпездигинен экен. Ошон үчүн маалыматты билген киши бардык жактан алдын алса болот экен, өнүксө болот экен. Ошон үчүн ден соолук жөнүндө маалымат алып туруңуздар. Бул оорудан Нарбек Сабыркулович өзүңүз айтып кеттиңиз, мына өткүр стадиясы, острый стадия, же болбосо көнүмүш стадия, хронический стадия толугу менен айыкса болобу? Кайсыл убакта толугу менен айыгып кетсе болот? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Эми жанагы оорунун биринчи 3 айында курч мүнөздөгү бруцеллез мезгилинде айрыкча биринчи 15, 15, 20 күн ичинде, 1 айдын ичинде кирде жанагы ички органдарга, же болбосо муундарга, нерв системасына, жүрөккө, башка жактарга, жыныстык органдарга жете элек болсо, ошол жетип ошол микроб ошол органдарга кире элек болсо мисалы. Канда жүрөт мезгил пока. Азырынчачы ушу канда жүргөн мезгилде бир остросептический фаза деп коебуз, курч мүнөздө бруцеллездин. Ошол мезгилде антибиотиктер менен бул ооруну каксыз таптаза айыктырып койсо болот. Демек, канчалык көп адамдардын диагнозу эрте коюлса, ошол жана ички органдарга, сүйөк муундарга, нерв системасына, жүрөк кан тамырларга, ооруга жана башка органдарга тиелек мезгилинде биз диагнозду эрте койсок, эрте дарыласак, анда сөзсүз түрдө көптөгөн ооруларды айыктыра алабыз да.
бир эле бруцеллез оорусу эмес да, туурабы Нарбек Сапаркович? Бардык ар бир ооруларда эми керек эртерээк болсо диагноз онкологиялык коюлса, оорулар. тезирээк, тез арада ичинде да батыраак айкынга мүмкүнчүлүгү көп болот. Анан тилекке каршы кечирээк коюлуп калса, алардын айыгуу мүмкүнчүлүгү азайып калат да, батыраак. Алар 2 жылга чейин болот дегенде, өнөкөт бруцеллез 6 айдан 2 жылга чейин. Андан 2 жылдан кийин бруцеллезин калкпаган калдыктар деген бир диагноз бар, резидуальный деген. Анда дагы эле сүйөк мундар ооруп, башка жерлер ооруп кыйналып жүрө берет. Андан сырткары тилекке каршы бруцеллездин бир оорусунун эң жаман жери, бул ооруда жанагы адам ооруп айыккандан кийин, мисалы, адамды сактап кийин оорубаш үчүн, оорубай калыш үчүн антитела деп коебуз да, иммунитеттин күчтөрү пайда болот да. Коргонуу күчтөрү ушулардан кайра оорубаш үчүн. Ошол коргонуу күчтөрү башкача айтканда ошо коргонуучу антителалар. Алар бир жылдык мөөнөткө чейин сакталат экен да. Демек, 2 жылда ооруп айыккандан кийин дагы анын 1 жыл өткөндөн кийин баягы иммунитеттин коргонуу мүмкүнчүлүгү кескин түрдө төмөндөп, булар кайра мал менен кайра контакт болуп, жана эт, сүт, жүйүн, терилер менен кайра контакт болуп, жанагындай туура эмес бир тамак жеп алып же жүн терилерден жугузуп алса, малдын этин союп атканда жугузуп алса, кайра эле ооруп берет. Демек, ар бир жугузуп алган мезгилде оорунун мөөнөтү 2 жылга чейин узара берет да. Ушул жагынан бул мындай бир өзгөчөлүгү ооруда. Дагы бир суроо. Адамдан адамга жугабы? Мисалы мен ушундай окуя болду да, больницада бирөө меники бруцеллез деп аны кошумча оорусу. Анын тегерегиндегилердин баары койкаларын ары жылдырып жугат депчи. Ушул жөнүндө айтып кетесизби? Эң жакшы жери ушул адамдан адамга жукпайт да. Да. Ошон үчүн баарына айтып коелу, эгерде менде бруцеллез болсо, менден башка бирөөгө жукпайт экен. Ал башка бирөөгө коркунучтуу эмес. Ушундай. Бирок бир нерсе бар да, мисалы. Ошондой айтып берсеңиз. Эгерде жанагы лаборатория кызматкерлери мисалы, ошол бруцеллездин жана курч мүнөздөгү кармаган мезгилде бруцеллездин микробтору кан аркылуу жүрөт да. Ошол мезгилде кана жок. Оораткан адам мисалы, кан аркылуу канында жүргөн мезгилде, булардын температурасы билинбейт да, алар изилденген жок. Ооба. Анан ошолордун каны мындай байкабастыктан бир соо адамдын териси бузулган жерине түшүп калса, мисалы, терисинде чийик болобу, жаракаты болобу, адамдардын терисине түшүп калса, мүмкүн жугуп калышы мүмкүн, бирок андай анан жанагы лабораторияда иштеген, лаборанттар, эми хирургтар деле жугуп калышы мүмкүн, лаборанттар, ушу кан, ушул курч мезгили менен кармап аткан мезгилде бруцеллез микробтору кандай айланып жүргөн болсо, ошонун каны анан жанагы соо адамдын жаракаты аркылуу кирип кетсе, соо адам жаракатына, ошондон жугуп калышы мүмкүн. Бирок ушул внутри лаборатория деп коебуз, андай учурлар болот, бирок өтө эле сейрек кездешет. Дагы бир суроо сизге. Ушул бруцеллез оорусуна жана Хедельсонор айта дедиңиз. Мен алайда турсам, мен кантип текшерип алам? Ошол жерде барбы ошол анализ жасалабы? Биздин баягы райондук санитардык эпидемиологиялык борборлордо сөзсүз түрдө ушул Хедельсонор жана Райта реакциясы жасалат. Анан ар бир мисалы айылдын тургундары сөзсүз түрдө ушул бир аз ооруп калса барыш керек. Жок, кымбат эмес. Мамлекеттик деңгээлде мүмкүн бекерде жасалышы мүмкүн. Ооба, бекерде. Акысы төлөнсө деле өтө эле арзан болот. Өтө эле арзан. Ошон үчүн биз баарын айтып кеткибиз келет, бир жылда бир жолу ушул тармакта иштегендер өзүңөрдүн жердеги поликлиника, больницалардан ушул анализге текшерип койсо болот экен. Текшерип койсо абдан жакшы болот. Алдын алууга болсо экен. Мына сиз айтып кетпедиңизби? Ушул оору менен ооруп туруп, невропатологко барышы мүмкүн, терапевтке барышы мүмкүн, же башка специалисттерге барып, невропатолог, ревматолог, кардиолог диагноз коюлбай жүрө берет деп. Ошон үчүн чекапка кирсе, ошо чекаптын ичинде толугу менен ушул анализ да кирип, ошого текшериши мүмкүн, Абдан жакшы болот, ошондой текшерилсе керек. Биздин жарандарыбыз муну маалыматты жакшы билишсе, өздөрүнүн денсаулыгын өздөрү жакшынакай кам көрсө, сөзсүз түрдө текшерилип туруш керек. Ошондо абдан жакшы болот. Туура. Нарбек Сапаркович, сиз менен бир жаңылык менен билишели деп атабыз. Сиз ал жөнүндө билесиз. Азыркы күндө биз мына бирки чекап деген теманы аябай өнүктүрөлү деп атабыз. Мисалы, мен жаш баладан сурайм да, сен апаң туулган күнүнө эмне подарить этесиң десем, ал айтат, мен алтын дарить этем, же да башка дейт. А мен айтам, сага кымбат эмне десем, мен ден соолугу дейт, анын дейт. Анда ден соолугу болсо чекап подарка кылгын, чекап подарить эткин, чекап беле кылгын деп атам. Сиз ошого макулсузбу? Абдан жакшы, бул абдан жакшы ой. Керектүү нерсе биздин жарандарыбызга. Эми ар бир адам өзү мисалы
балдары болсо ата энесинин ден соолугу үчүн кам көрсө Биринчи байлык ден соолук деген абдан жакшы ошол болот да. да бул. Мен бугун толугу менен колдойм бул нерсени. Бул абдан жакшы нерсе. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен ушу бруцеллез темасын аяктадык. Суроолоруңуздар болсо, дайыма биз даярбыз. Анткени биз өзүбүздүн баардык эмгегибизди ушул медицинага арнаганбыз. Ошондойбу Нарбек Эң туура Сарбакович? айттыңыз, эң туура айттыңыз. Медицинада иштейбиз, медицинага арнаганбыз. Ал эми сиздердин сурооңуздарга дайыма даярбыз, Абдан жакшы айттыңыз. Сөзсүз түрдө даярбыз. Жардам беребиз, консультация бекер кылып беребиз керек болсо. Иш кылып биздин элибиздин ден соолугун чыңдаганга, Ооба, алардын батыраак айып кетишине, диагноз эрте коюлушунда сөзсүз түрдө биз ушул саламаттык сактоо тармагында өмүр бою иштеп келатабыз. Дагы эле иштеп, ушу элге кызмат кыла беребиз. Бул абдан жакшы нерсе. Рахмат сизге, чоң рахмат. Сиздерге да рахмат чакыргандарыңызга. Нарбек Сабыркович, сизди дагы бир күнү бир темага чакырайлы деп атабыз. Ал теманын аты ботулизм. Ошого келип бергенге сөз бересизби? Келип берейин. Жакшы, анда рахмат. Рахмат сиздерге дагы.